Тегерек столдун жүрүшүндө Жогорку соттун төрөгасы Замирбек Базарбеков, Жогорку соттун аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында мыйзам үстөмдүгү 2-фаза программасынын жетекчиси Стефанос Кареклас, аталган программанын негизги эксперти Александр Теннесси жана Ысык көл облустук жергиликтүү соттордун судьялары катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө сот кызматкерлери журналисттер менен кызматташуу боюнча тажрыйбалары менен бөлүштү. Всего нету. Ну, по-моему, это все-таки свободный рынок, тут ограничивать нельзя. Я сейчас с точки зрения судьи скажу, для меня безразлично, кто передо мной, блогер или журналист, я должен себя вести порядочно. 2 күндүк жыйында Жогорку соттун төрөгасы Замирбек Базарбеков журналисттер тарабынан берилген суроого жооп берип жатып, коомдо сот адилеттигинин маңызын түшүнүү калыптандырууда, ошондой эле жарандардын укуктук аң сезиминин деңгээлин жогорулатууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролунун маанилүүлүгүн өзгөчө белгиледи. Сот тутум менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосундагы байланышты бекемдөө эң биринчиден сот тутумунун аброюна оң таасирин тийгизет. Сот тутумунун ачык айкындуулугун камсыз кылат жана айрым такталбаган маалыматтардын алдын алат. Сөзсүз өзүңүздөргө белгилүү да, сөзсүз сотто утулган тарап эч качан сот бийлигин сотторду мактабайт же жактабайт. Бул баарыңыздарга белгилүү да. Бул өзү мыйзамдуу, ченемдүү көрүнүш болуп калды. Мына ушундай кырдаалдарда сиздердин өтө сабаттуу жазылган макала, иликтөө аналитикаңар бизге, коомчулукка өзгөчө ушу керек да. Муктаж болуп жатабыз. Катышуучулар биргелешкен чыгармачыл долбоор боюнча өз сунуштарын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен соттордун кесипкөй эмес мамилесинин фактыларын ачык айкын айтууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Журналист все-таки будет рассматривать двухсторонную, да, как бы информацию, нейтралитет будет держать. И тут вы, как, допустим, как судья, даете информацию, и блогер, вы не считаете, что может искать какое искажение может в информации пойти? Что такое доступ к информации? Это не означает все. Все-таки, во-первых, она объяснила очень интересную теорию, она сделала, что ты должен иметь законный интерес и основания, чтобы требовать эту информацию. Не просто так абстрактно. Если это не касается института, если это касается суда, конечно, ты должен все предоставить. Но если это касается других вещей, ты должен объяснить, зачем это тебе нужно и так далее. Журналисттер сот процесстерин чагылдыруу жана калктын укуктук маданиятын жогорулатууга багытталган суроолорун берип, кеңири жоопту алып, иш-чаранын жогорку деңгээлде өткөнү үчүн ыраазычылыктарын билдиришти. Кыргыз журналистикасында мына ушул соттор менен иш алып барууда дагы бир аз мүчүлүштүктөр жаралып келүүдө. Эмне дегенде баягы соттор, журналисттер биз менен баягы туура бир тең салмакта иш алып барбай атат деген жүйөнү келтирип келишсе, ал эми журналисттер жок, тескерисинче соттор баягы биз менен жакшы иштебейт, алар биздин суроолорго жооп бербейт деген баягы жоопторду айтып келе жатышпайбы? Андыктан мен айтат элем, мындай нерсе бизге эч ак эле керек болчу. Муну буга чейин эле башташыбыз керек болчу. Бирок ошентсе кеч болсо дагы азыр баштап отушат. Мен ойлойм, мунун жыйынтыгы бир жакшы, мен ойлойм, бул иш-чара жакшы жыйынтыгын берет болуш керек да. Соңунда судьялар тараптар натыйжалуу кызматташуунун жолдорун ачык талкууланган мындай иш-чара өз аракеттенүүсүнүн сапаттык жана деңгээлине чыгууга түрткү болорун баса белгилешти. Аны менен катар тараптар маалымат менен гана чектелбестен жарандарга укуктук тарбия берүү менен бирге соттор менен ЖМКнын тыгыз жана жакшы кызматташуусуна багытталган иш-чараларынын жүргүзүлүшүнүн маанилүүлүгүн билдиришти. Вместе с вами, взявшись за руки, мы можем добиться того, чтобы система правосудия. Жанара Эсянова, Жумабай Исманалиев, СТВ. Телевидение, радио.